Радикализм, экстремизм жана терроризм деген сөздөр кайда болбосун айтылып, ыргытылган таштын баары мусулмандарга тийип келет. Буга акыркы учурларда ар кандай теракттарды жасап, мусулман коомчулугун жаманатты кылып жаткан экстремисттик топтордун кылыктары себеп. Андай уюмдардан Кыргызстан да кур эмес. Өлкөдө 10га жакын диний топтор бар. Алар менен мамлекет кызуу күрөшүп келет. Анткени радикализм эртеби кечпи өлкөнүн коопсуздугуна кесепетин тийгизери бышык. Бирок аталган тыюу салынган уюмдарга кирген жарандар ал кооптуу экенин биле беришпейт. 2016-жылы март айынан баштап мен Хизбут Тахрир уюмунда мүчөмүн. Бул Хизбут Тахрирге Муштимай деген келин мени үгүттөгөн. Сокулукка, Беловскийге талим сабактарына барып болчубуз. Бүгүнкү күндөн баштап милиция кызматкерлери мага туура үгүттөө насаттарын жүргүзүшүп, Хизбут Тахрир уюму Кыргызстан мамлекетине туура келбей турган, мыйзамдарына туура келбей тургандыгын мага түшүндүрүшүп, мен ошо Хизбут Тахрирден бүгүндөн баштап адашып киргениме түшүнүп, бүгүндөн баштап ушул уюмдан мен баш тартамын. Радикализм, экстремизм жана терроризм терминдери тууралуу байма-бай айтылып келет. Аны жарандар кандай түшүнүшөт? Бул боюнча бишкектик тургундарга суроо салып көрдүк. Терроризм бул баскынчылык сыяктуу да, адам өлтүрүү, имараттарды кыйратуу, киши өлтүрүү да. Радикализм дегенди кандай билбейт. Экстремизм депчи? Билбейм, чынын айтсам. Радикализм бул адамдын өзү ишенсин. Бирок ошо анын кылган жумушу, кылган аракети ошо чөйрөгө, башка адамдардын укугуна же мамлекетке бир зыян алып келип, ошо жерди буза турган болсо, хаоска айлантырга турган болсо, ошондо бул туура эмес нерсе, бул радикализм болуш керек да. Мисалы үчүн бурмалоо болот, экстремизм деген көз карашта ошо башка диндер ошо бурмалап, ар кандай көз карашта бурмалайт да. Жөнөкөй жаран ошо Кыргызстандын жашоочуларын ушундай Сирияга алып кеткен экстремизм деп мен түшүнөм. Жарандардын көбү аталган 3 термин бир эле маанини берет деп ойлошот. Ааламдашуу маалында кулачын кенен жайган бул сөздөрдүн аныктамасына тиешелүү кызматкерлер мындай деп жооп беришти. Радикализм деген терминди карасак, бул эми өзү латын тилинен которулганда тамыр деп которулат. Мындай түшүнсөк болот, ушул бир идеологияларды, бир иш-чараларда ортону кармануу эмес, мындай чек, акыркы чектеги көз караш менен кабыл алуу же болбосо интерпретациялоо. Мына ошон үчүн көбүнчө бул радикализм социалдык, саясий тармакта же болбосо сферада көбүрөөк колдонот. Бирок эгер динге байланыштырып карасак, булар ошо чектеги көз караш деп атабыз, ошо мындай компромисси жок. Мына ушундай алмашыш керек, же болбосо мындай эмес, башкача болуш керек деп, бирок башка көз карашты кабыл албоо, жалаң гана ушу меники туура, ушундай туура деп аябай мындай компромисси жок, ортону кармамаган мындай көз карашты биз радикализм деп түшүнсөк болот. Экстремизм бул чектен чыккан көз караштарга ыктоо деп аталат, ошондой түшүндүрмө берет. Бирок чындыгында бизде жарандарыбыздын көбүсү ушул экстремизмди бир гана ушул диний экстремизм катары түшүнүп келет. Бизде экстремизмдин укуктук аныктамасы 150-нчы мыйзамыбыз бар. Экстремисттик аракеттерге каршы коюу мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзам 2008-жылы кол коюлган. Ошол мыйзамдын биринчи беренесинде аныктамалар түшүндүрмөсү айтылып кетет. Ошол жерде ошол бийликти басып алуу, конституциялык түзүмдү жокко чыгаруу сыяктуу иш-аракеттер экстремизм катары эмне кылат, танылып, аныктамасы берилип кетет. Терроризм деген бул баарыбызга билгендей эле бул бир психологиялык курал. Негизги максаты канча кишини өлтүрүү эмес, бирөөлөө, экөөлөө. Негизги максаты ошо тирүү калгандардын арасында коркуу сезимин жайылтуу. Ушул терроризм деп эсептейбиз. Бунун түшүндүрмөсү дагы биздин 178-чи мыйзамда ошол жерде ошол террористтик аракеттерди алдын алуу мыйзамыбыз бар.
жөнүндөгү мыйзам бар. Ошол мыйзамда дагы түшүндүрмөсү айтылып кеткен. Ислам дини радикализм, экстремизм жана терроризмди каралап айыптайт. Ал тургай терроризм, экстремизм өтө оор, күнөөлүү иштерден экенин эскертип келген. Тилекке каршы айрым адамдар тар түшүнүгү менен кылмыштуу иштерин жихад деп атап, динди бурмалоо менен исламды жаман көргөзгүсү келгендер карапайым калктын сабатсыздыгынан пайдаланып өздөрүнүн түшүнүгүн киргизишүүдө. Мындай терс түшүнүккө сүңгүп кирип бараткандардын белгилерин билүүгө болот. Радикализм белгилерин эгерде сиз диний чөйрөдөгү деп сурасаңыз, анда радикализмден диний чөйрөдөгү бир кичинекей көрүнүшү катары өзүнүн ой пикирин такыр башка бирөөгө бербеши мүмкүн. Менин айткан оюм ушул ой. Бул өзү ой пикирдеги болгон кескиндүүлүк ушул. Туурабы? Эгерде кайсы бир киши өзүнүн ой максатындагы, жоксо өзүнүн түшүнгөнүн, өзүнүн көз карашын башка бирөөгө таңуулап, мындан башка көз карашы жок десе, бул эмне? Мына ошол мындайча айтканда чектен чыгуунун же болбосо кескен пикирдин эмне башталышы. Мусулмандар жашаган чөлкөмдөгү болгон ызы-чуунун баарысы бул байкуштардын алардын кесепетинен эмес. Мунун баарыбыз түшүнүп отурабыз, бүгүнкү чоң саясатта биз билип отурабыз. Чоң саясат ар кандай таасирин берет экен. Натыйжасында алар курмандыкка айланышты. Анан билбей барса, билип барып, арасында мына ошол адамдын каны канчалык оор күнөөлүү экендигин эмне кылды, байкабай төгүп алышты. Бирин экинчисин не кылды, кол көтөрдү. Бири экинчисине от ачты, бири экинчисине бычак көтөрдү. Натыйжасында ким жоготууга барды десек, ошол эле чөлкөм жоготууга барды. Көрдүңүзбү? Мына ушул экстремизм. Качан сен жасап аткан ишиңди байкабаганыңдан кийин, анын нерсени жасап аткан ишиңдин максаты эмне экенин билбегенден кийин, анан аркасына барып, сокур көз менен эмне ээрчип барып эмне кылышты, натыйжасына жетишти. А бирок экстремизмдин өзүнүн чыныгы аныктамалуу ордуна келген учурда сен качан өзүңдүн ой максатыңды катуу күч үстүндө же болбосо катуу аракет аркасында чагылдырганың бул экстремист болот. Ал террор өзүнүн саясий максатын күч колдонуу аркылуу, башка тарапты коркутуу аркылуу жетип алууну көздөгөн болсо, анда муну динге алып келип, бул дин террор десек болобу десек, жок. Диний адам эч качан бийликти же байлыкты же мансапты издеген эмес. Динди жаманатты кылгандар жок болсун деп хадисте дагы айтылган. Радикалдуулукка Мухаммед пайгамбар өзү каршы турган. Бирок ага карабастан ислам динин жамынып, жардыруулар менен күнөөсүз адамдарды өлтүрүп, кыйноого алгандар бар. Мисалы Сириядагы акыркы 6 жылдагы жарандык согуштан 1,5 миллионго жакын жөнөкөй жарандар, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, боевиктер мерт кеткен. Не имея базовых даже или таких вот глубоких исламских знаний о целях шариата, о целях ислама. Жарандардын эркиндигине, тынчтыгына каршы чыккандар бул ислам динин толук түшүнбөгөн адамдар. Алар исламдын, шариаттын максаттарын билишпейт. Ислам боюнча түшүнүгү жок адам Куранды таптакыр түшүнбөйт. Бирок ислам динин жамынып, жаманатты кылып жаткандар араб тилин үйрөнүп алышып эле Куранда, хадисте айтылгандарды башка нукта жайылтышууда. Алар да билимдүү эмес. Мына ушул илимдин жетишсиздигинен мусулмандарды жаманатты кылгандар арабызда бар. Он призывает других следовать его взглядам и вводит других в заблуждение. Чырмалышкан коомдо диний чөйрө тушалып, бир жагынан радикалдуулук күчөп, экинчи жактан диний сабатсыздык жоюлбай жаштардын арасында интернеттеги чакырыктарга ишенгендер көбөйдү. Кимдики туура экенин аңдай албай турган учурда алдын алуу аракеттерин жүргүзүү башкы максат экендигин адистер белгилешет. Диний экстремизмде алдын алууда эң маанилүү бул эмне алдын алуу, профилактикалык иш-чара жүргүзүү. Бул эмне болот? Ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өзгөчө жаштарга. Эң чоң бүгүнкү заманбап коркунуч экстремизм багытына бул интернеттен келип чыгат бүгүнкү күндө. Себеби динге кызыккан жаштарыбыз ошол өзгөчө орус тилдүү, баягы бизде орус тилдүү өзгөчө белгилеп кетүү керек. Дин боюнча, мисалы үчүн өзгөчө ислам дининде пропаганда кылып динди жайылтууда кыргыз тилдүү алымдарыбыз көп, аябай көп. Бирок орус тилдүү жок да Кыргызстандачы. А бирок бир топ жараныбыз, өзгөчө жаштар орус тилдүү источниктерге издешет, анан интернеттен издешет. Интернеттен түрдүү баягы салафиттик көз карашта болгон же башка туура эмес жолдо болгон көз караштагы ошол источниктерге кирип, ошол жактан алып атышат да. Түшүндүрүү иштерин Ички иштер министрлигинен сырткары муфтият, ыйман фонду жана башка көптөгөн уюмдар жүргүзүп келет. Алар ислам баалуулуктарын келечек муунга туура жеткирүү үчүн алгач өздөрү билимдүү болуш керек деп эсептешет.
бул багытта иш жүргүзүп аткан имамдардын билим деңгээлин жогорулатмайча биз мындай терс көрүнүштөрдүн жанагындай аша чабуучулуктун, экстремизм, терроризм деген нерселердин алдын алышыбыз мүмкүн эмес. Биз ошолорго колдонмо китептерди берүү менен, заманбап жанагындай методдор менен камсыз кылуу менен алардын туруктуу атайын мамлекеттик баягы муфтият жана тармагынан атайын пландаштырылган бир окуу программасынын негизинде алардын учурдун талабына ылайык. Себеби имам ал коомдун жүзү болуш керек. Имам айыл жериндеги коомдук көйгөйлөрдүн чечилишине активдүү катышыш керек. Имам заманбап илим билимге эгедер болуш керек. Имам деген абройлуу инсан болуш керек. Өзү дагы, сөзү дагы төп келген, элге жугумдуу жана элге таасирдүү, айыл эли, жаштар андан кеп кеңеш сурап ага түздөнүп турган адам болуш керек. Имам жылдызы жанган инсан болуш керек. Имам өзүнүн жамаатын, анан жалпы элин ойлогон, эли жери үчүн, айыл үчүн күйгөн инсан болуш керек. Мекенчил болуш керек. Бир кезде эле шариятты терең билген, ошол учурда светтик илим билимди да билген, ушул эки канат менен учкан имам болуш керек. Дин тутуу эркиндиги бар өлкөлөрдө тынчтык, бейпилдик сакталган. Кыргызстан светтик мамлекет. Радикализм, экстремизм, терроризмди алдын алуу үчүн атайын мамлекеттик деңгээлде программа кабыл алынган. Бизде могу азыркы чет жакка чыгып, жана чыр чатактарда кошо жүргөн биздин жарандар, ошолордо эксперттердин изилдөөсүндө алып карасак көбүнүн ошол жака баягы азгыргандан алдында ошо дин жөнүндө же абдан аз болгон, же дин жөнүндө маалыматы болбогон. Ошон үчүн ошо экстремизм, радикализмдин алдын алуу бул биздин сабаттуулугубуз, анан кийин дин жөнүндөгү маалыматтуулугубуздун деңгээли. Ошон үчүн азыркы күндө мамлекет бул багыты эң бир приоритеттүү багыт. Азыркы күндө бизде дин чөйрөсүндө мамлекеттик концепция иштелип жатат 14-20 жылдарга. 17-жылы мамлекет тарабынан программа кабыл алынды. Ошо экстремизмдин алдын алуу, радикализмдин алдын алуу. Дүйнө жүзү терроризм менен 2001 жылдан бери катуу күрөшүп келет. Бирок террористтер, экстремисттер күрөшүн токтотмуктургай, тескерисинче күчтүүлүгүн көрсөтүүдө. Ошол үчүн секунд сайын өзгөрүп турган кырдаалды токтотуу үчүн башка ыкма ойлоп табуу керектигин эксперттер билдиришти. Мы должны рассматривать, разделить между понятием террористической или экстремистской. Радикализм, экстремизм, терроризмге каршы туруу үчүн стратегиялык пландарды иштеп чыгуу кажет. Бул багытта эффективдүү иш алып барышыбыз зарыл. Ал үчүн биз бала бакчадан баштап туура тарбия беришибиз керек. Анткени жаштар өлкөнүн эртеңки келечеги. Алар менен өз учурунда иштебесек, аларды башка агымдар колго алып коюшу ыктымал. Несправедливые отношения. Мындай терс көрүнүштөрдү алдын алуунун дагы бири бул социалдык роликтерди тартып телеканалдар аркылуу жайылтуу. Мисалы, сыналгыны алыскы аймактардан тарта абактагыларга чейин көрүшөт. Азыркы кезде көп эле окубайт, китеп окушпайт, көп эле көзү менен көргөндө көп таасир бергендиктен видеороликтер тартып, какой-то передачаларды атайын тартып, ошол жерде дагы эксперттерди чакырышып, ошондой методдор менен алдын алса болот да. Азыркы кезде Кыргызстанда аялдардын экстремизм, радикализмге кирип кетүүсү өтө күчөп атат. Ошондуктан аялдар менен биз Мутакалим коому 2013-жылдан бери иш алып барып жүрөбүз. Биринчи очередь биз ошо экстремизм, радикализм статьясы боюнча түрмөгө түшкөн аялдар менен уже 2003-жылдан бери иш алып барып келатабыз. Аларга сабак беребиз, именно ислам негиздери боюнча, салттуу ислам боюнча. Бардыгы тең түп көтөрө көңүл коюш керек да. Ар бир майда чүйдө нерселерден бери көңүл коюп, саресип салыш керек ошого. Ар бир адамдын басканы, жүргөнү, турганы барбы, киргени, чыкканы барбы, ким эмне кылып атат, ким кантип кирип чыгып атат бир жерлерге. Общественный жерлерде айныкса аябай коркунучтуу болуп атат да, бир жерге кирип чыгышың дагы кыйын өтө. Экстремизм, терроризмге тиешеси барлар өлкөдө катуу жазасын алат. Кылмыш жаза кодексиндеги беренелерге ылайык 2 жылдан тарта өмүрүнүн акырына чейин эркиндигинен ажыратуу каралган. Мындан сырткары ислам дининде да бул олуттуу жаза катары саналат.